Бош көзчөгө кайсы сан туура келет? Бул жердеги сандар иретим менен берилген жана алардын арасынан бир сан калып калган. Ал санды жазабыз. 110, 111, 112, 113, 114. Демек бул жердеги сан 115ге барабар. Андан кийин 116, 117, 118 ирети менен андан ары уланып кетет. 115 саны 114 санынан кийин жана 116дан мурун жайгашат. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайлы. 117ден кийин кайсы сан келет? 117ден чоң сан бул 118. Же болбосо 117ден бир чоң болгон сан бул 118 саны. Текшеребиз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Боштукка кайсы сан туура келет? Бул жерде сандар иретим менен жазылган. Жана бул жердеги бош көзчө бул көзчө экен. Ал кайсы сандан кийин жайгашкан? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100дөн кийинки сан бул 101, 102. Демек 101 бул жерде көзчөдө калып кеткен сан 101. Ал 100 санынан кийин 102 санынан мурун жайгашат. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Бош көзчөгө кайсы сан туура келет? 116, 117, 118, 119, 119 санынан кийин кайсы сан туура келет? 119дан кийин 120 саны туура келет. Демек бул жердеги көзчөгө 120 санын жазабыз. Анда текшерип көрөбүз. Туура.